Салам достор. Бүгүнкү күндө адамдардын оозунан түшпөгөн бир укмуш, актуалдуу, көйгөйлүү, адамды кубанта турган, адамды кайгырта турган бир тема бар да, ал акча темасы. Акча каяка барбы? Акча жок, акча жетпейт, акча керек деп ойлойсуң да. Бул жашоонун баалуулугу жалаң эле акча болуп калдыбы деп. Анан кайра айтабыз, акчага баарын сатып алганга болбойт дейбиз. Кыскасы бири-бирине карама каршы келген ойлор. Анан кайра акчасы жок кандай жашоо болот? Акча баарын чечип атпайбы? Акча мамилени бузат, кыскасы акча. Бүгүн ошо акча жөнүндө сүйлөшөлү дегенбиз. Билесиздерби? Эгер биздин ойлорубуз жанагы ушундай болсо, азыр жогоруда мен айтып кеткендей болсо, анда акча бизге эч качан жетпейт дагы, акча бизге келбейт дагы. Кыскасы, биздин көңүлүбүздүн чордону, биздин оюбуздун баары, биздин оозубузга толо сөздөрүбүздүн баары акча болсо, кечирип коюңуз, акча сизден качат, мындай образдык түрдө айтканда. Билесизби, эмне себептен? Анткени сиз акчаны өзүңүздөн да бийик коюп алгансыз. Кандайча? Азыр мен сизге бир мисал менен айтып берейин. Сиз чөлдө отурасыз, ушунчалык суусап атасыз. Тим эле бир тамчы суу болсо, мээңизди күн куйкалап атат тим эле. Үстүңүздөн дагы ачуу күн, астыңыздагы отурган жериңиз дагы ушунчалык ысык суусап атасыз дейли. Анан бир маалда сизге бир адам бир чыны суу алып келсе, ушул сууну эңсеп аттым эле деп кубанып, бир чыны сууга ыраазы болуп ичесиз. А бирок сизде ошол учурда ал суунун булагы кызыктырган жок. Ал адам каяктан алып келди, кантип алып келди? Балким ал суунун булагы сиздин эле жаныңызда, же болбосо сиздин отурган жериңизде, балким сиз кандайча дейсиз, көрсө акчанын булагы акча эмес, акчанын булагы биз экенбиз. Кыргыздардын бир жакшы сөзү бар да, адам өлмөйүнчө рызкысы түгөнбөйт. Бул эң туура айтылган. Эгер сиздин өмүрүңүз узун болсун, бирок биз кайсы бир күнү бул өмүр менен коштошкондо, акчанын булагы дагы токтойт. Анткени акча бизде эмес, биз акчаны табабыз. Ошондуктан суранат элем. Акчага карата мамилебизди өзгөртсөк. Акча мени таппайт, мен акчаны табам. Жана акча жөнүндө коркунучтун баарын кое бергиле. Чын эле, сиз тирүүсүзбү? Акча түгөнбөйт. Бул нерсени баары эле айтат да. Чөнтөгүмдө ушундай эле сом калды эле, анан эле чын эле тирүү адам рызкысы түгөнбөйт экен, кайдан жайдан жумуш чыгып калат, кайдан жайдан бир жардам келип калат деп айтып жүргөндөрдү көп эле угуп жүрөбүз да. Ошондуктан келиңиздер, баалуулукту акча эмес, мен баалуумун. Менин ден соолугум болсо, кыргыздар айтат, мен аман болсом, акча кара жерге кирсин, табылат деген сөз бул бир жерде туура. Анткени чын эле сиз болбосоңуз акча жок. Сиз болгон үчүн акча болуп атат. Келиңиздер, акча карата мамилебизди өзгөртөлү, кой берели. Мындайча айтканда, акча үчүн мээбизди чиритпейличи. Ошондо акча өзүнөн өзү кайдан жайдан келе берет. Андан көрө өзүңүздү баалуу деп санаңыз.